Саламатсыздарбы? Мен Бегматаева Гүлбурак, Ош облусунун Чоң Алай районунда жайгашкан Юрткем Гүлбурак конок үйүнүн негиздөөчүсүмүн. Учурда 21 жаштамын. 2023 жылы Арис тарабынан колдоого алынган чакан ишкерлерди колдоо иретиндеги ЦРСМ долбоорунун катышуучусумун. Анын негизинде жеңүүчүсүмүн. $10.000 грант утуп алып, азыркы учурда буюрса Жети Боз үйдүн ээси болуп отурабыз. Жети Боз үйдү Ысык Көл облусунун Каракол шаарына буйрутма берип, буюрса бүгүнкү күндө быйылкы жайкы туристтик сезондо боз үйлөр өз кардарларын тейлөөдө. Бешинчи боз үйдөн башталып, 6-11ге чейин 5-6 боз үйлөрүбүз 5,5 диаметрден. 5,5 диаметрден, э? Ооба. Тиги кичирээк экен, э? Булар 4,5 диаметрден. Натуральный, э? Ооба. Дагы эми оформлять этип эле экенсиңер, э? Ооба. Иә. Ооба, быйыл. Мына именно ошол запах үчүн келет да, насаздерчи. Именно ошол запах үчүн керек да. Бүгүн аябай көп клиентибиз келет. Бул жагы музей. Недавно дагы келди. Ооба, баягы чүкө даже. Черно-белый кылып эме кылганбыз. Булар уже 4,5 дем. Сол экен да. Ооба, эми булардын буюрса Түүлөрүн жасап эмес керек экен. Бүтөнөлөрдү алып, Астыларын эмес керек экен. жаап. Кийинки жылдан эми Работать ишке кирип. Молодцы. Молодцы. А, жана 4-5 топтен ушул го, э? Сону. Учурдан пайдаланып, Аристе эмгектенген кызматкерлерге жана ошондой эле бизге акчалай жардам көрсөткөн ушу долбоорго чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушундай аракет кылып жаткан, мээнет кылып жаткан ишкерлерибизди колдоп, биздин ишибизге кандайдыр бир стимул, дем күч берип атканыңыздар үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Азыркы учурда боз үйлөрүбүздү алып, кубанычыбызда чек жок. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгиликтер болсун. Дагы ушундай ишкерлерди колдогон гранттык колдоолор дагы боло берсин.